жүрөгүмдө бейиш булбулу бардай. Чыгармачылыкта активдүүлүгүн көрсөтүп, имиджин бат-баттан өзгөртүүдөн коркпогон Назми Байзакова жолдошу Талант Чокоев менен 1996-жылдары таанышкан. Ал кездеги жагымдуу күндөрдү эстеп жылмайышат. Жолуктурдум бактым тодой ушундай. Мүнөзүбүздү деле карап атпырбыз. Жакшы көрүп сүйүшкөн анын мүнөзүн да карабайсың да. Ошентип эле анан өтүп кеттик. Тиги таанышып, баягы көңүлүбүз табышып. 9 жаш болгондон айрым анан ошол учурда жаңы мектепти бүтүп келип бул жерде студент болуп жүргөн кезим. Анан талант байкеде чымдан да. Анан ушул эң биринчи туулган күнүм ошол кафеде, ресторанда. Анан бир тыйыным жок, каяктан студент акча анан ушундай туулган күнүңбү деп сурап калды. Анан ооба туулган күнүм десем, айтып калды. Эмне кыласың, ким чакырасың? Мен акчам жок деп атпайм десем маған. Кой турам да деп чакырыр барын. Деп ошондо мен классташ кыздарым чакырдым. Талант бардыгын өткөрүп берди ошондо туулган күнүм. Назми айымдын ар бир чыгармасы, ар бир имиджи жолдошунун колдоосунда ишке ашат. Эң негизгиси жубайлар бири-бирин түшүнүп, айырылап турушу керек дешет. Под нашими ногами. Аял затын кандай? Аял затын талаптары аябай көп аялдык. Бир эркекте бакыш бир 5 эле талап болсо керек, 5ке да жетет болуш керек. Экөө эле барбы? Курсактуу болуш керек, таза кармаса эле болду. Талап эркектин. Эң биринчиден жолдошум бул эң негизги адам. Баягы үйдө эң негизги чечимдин баарын жолдош чечет да. Жолдошум мисалы эгерде жок десе анда баш тартыш керек. Эгерде уруксат сурап, эгерде макул десе анда дароо ошол мисалы бир жака Оюңду аткарганга. Оюң аткарганга мисалчы анан эң биринчи орунга бул эркек кишини коюш керек. Анан сыйлаш керек. Аял жакшы, эр жакшы демекчи. Үй бүлөдө көп нерсе аялдан көз каранды болгон үчүн ар бир айым өмүрлүк жарын урматтап, ага мотивация берип, түгөйүн шыктандырып турушу керек дейт. Бул ыр жаралганга чейин жаңы. Ошондон баштап бул жаралып бүткөнгө чейин чогуу переживать этип, чогуу ойлонуп, бул кысынса мен коша кысынып, бул күлсө мен кошо күлүп, ал ыр жаралыш деле өзү кыйын буларга. Мен да ошого жакын, творчествого жакын, өзүм музыка ойнойм, любой спорт бардыгына ушу кичинекей менен ушундай болуп чоңоюп турдум. Ошон үчүн мен кошо кирип кетем ал жерге. Ошо каарман кошо элемин да, чогуу эле жүрөм. Талант Чокоев кээде Назми айымга окуучулук кездеги аруу сезимдерди айтып берип калат. Окуучулук кездеги жактыруу сезимдер жазылган каттар менен эсте калды деп жылмаят. Азыркы СМСтер баягы борончо айткандай кат түрүндө барчы да. Через бирөө аркылуу берчик, кичинекей балдарга баягы конфет алып берип жиберип дегендей сүйүлөр болгон, конечно. Ал сүйүүсү жок болгон деген кишиде жок болуш керек. Конечно, бирөөнү жакшы көрөсүң, бирөө сага симпатия жаратат кыздар. Бирөөнүн же күлгөнү жагып калат ал убактан, жакшырдап койсо анысы жагат дегендей ар кандай интерес бар. Тоо ойносо, жакшы ойносо аны да жакшы көрүп каласың, жакшы ойнойт деген. Ал бала сүйүү да. Ал кездеги сүйүү балалык. Просто жакшы көрүү баягы жүрөгүңө жакын тартып, билбейм, ынак болгуң келген кез окшойт да. Айжан Нурманбет кызы, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ Таңманай программасы үчүн.